бир досум бар. Бир күнү турмуш тиричилик, акча керек болуп калды. Анан ага чалдым, буга чалдым, досум аяка жумшап койдум эле, буяка жумшап койдум эле деп немелер айтылды. Анан жанагы досума чалдым. Досум мага ушунча сом жетпейт атат. Керек болду атат. Ал досум айтты: "Мен эртең офисимдин арендасын төлөйм. Офисимдин арендасына мисалы 25 000 сом төлөйт офистин арендасына. Бирок анда 16 000 сом бар. Мисалы цифраларды так эстей албай атам. Офисимдин арендасына жетпейт атат. Мендеги азыркы акча дейт ошол досум. Ансыз деле мен муктаждыгым чече албай атат дейт да. Эртең офистин арендасын төлөш керек. 23 000. Бирок колумдагы акча ансыз деле ал мен өзүм көйгөйүм чече албай атат дейт. Бирок сеники чече алат экен дейт. Меники чечилбесин, мейли сеники чечилсин досум, ал акчаны деп мага акчасын берип койду. Анан аябай таасирлендим. Мен көбүн айтам ушул нерселерди. Мисал катары. Дос болсоң ушундай дос бол. Мисалы мен өзүм ошону кыла албайм, ачык айтам. Эртең мен офистин арендасын төлөй турган акчам бар. Бир аз жетпейт. Досум сураса мен бергенге күчүм жетпейт. Көрдүңбү? Дос деген канчалык мени. Азыркы заманда бүткүл нерсе формалисттик доор болгон үчүн бүткүл нерсе материя менен өлчөнүп калды. Достук да ошондой болуп калды. Байкындай кезде дос достой берет. Бирок өзү муктаж болуп турган абалда досуна деп туруп ошондой бериш менимче бул эртең азыркы замандын баатырлары ушулар болсо керек менимче.